Достор, мен таң калам да. Могу молдолор мындай, молдолор тигиндей, молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деп ар кайсы мындай тийишип, жамандап, ушактап, баягы Кудай өзгөчүсүн. Бир эки адам жолукса эле 3-4 адам иши бир жолугушта бир саясат сүйлөнбөсө ушул дин ошонун ичинде молдолор сүйлөнөт да. Анан ушинтип баягы жамандайбыз, анан жамандап келип туруп, бирөө өлүп калса, жаназа окуш керек болсо, үйлөнүп атсаңыз, нике кыйыш керек болсо, ушундай сыяктуу бир маселе болуп калган болсо, молдого жалдырап барабыз да. Аны издеп, имам каякта, мечитке ушунчалык, особенно могу Бишкекте мечитте отурсаң, ушундай городской чалыштар, мындай бай чалыштар, жалдырап келгенде тим эле таң каласың да. Ассалам алейкум, имам каякта эле, мен атам каза болуп калды эле деп, эмеде баягы жакшы да сүйлөй албайт кыргызчачы. Анан эми мындай таң каласың да, эми анан мисалы ушунчалык принципиалдуу экенсиң, молдолор жаман көрөт экенсиң, ушундай бир башкача ой жүгүртүң башкача экен молдолор боюнчачы. Анда до конца принципиалдуу бол да деп айткым келип атат да. Мисалы үчүн жалдырап келбе да, дем салдырыш керек болуп калса жалдырап жүрөсүң. Мисалы үчүн жаназа бирөө атаң каза болуп калса, аялың, балаң каза болуп калса, жалдырап келип эле жаназа окутуп атпайсың молдолорду ичитип келип элечи. Анан иши аягында сүйлөнүп, анан молдо мындай экен, молдо тигиндей экен депчи. Туугандар антпейли. Ошол учурда керек болуп калганда жалдырап барып, анан кийин артынан жамандагандай болбой эле да, туугандар. Кыйын экенсиң, өзүң эле жаназасын окуп көмүп кой да андачы. Өзүң эле балаңды никесин кыйып кой, кызың күйөөгө кетип атканда үйүңөн никесин кыйып тургузатып кой. Анта албайсың да, анткени илимибиз жетпейт. Анан ошентип албагандан кийин, мындай түшүнүп атасыздар, мындай принципиалдуу болуп эле ушу молдолорду ушундай мындай анан тигиндей дей беребиз. Анан ушундай керектүү учурда, жана кайгы, жанагындай бирденке учурларда анан жалдырап келип калабыз да. Мындай учурларды мен көп көрүп атам да. Анан мисалы үчүн микрорайондордо деле мына жаназа окулуп калып атат. Барсаң ошо подъездин алдында эле элдин баарын чакырып алып, кантип деле жаназа окуп, боз үй тигип эле эметип атышпайбы, мисал айтып атам да. Анан биз городскойбуз, анан биз мындай кандай десем бир башкача ой жүгүртүүдө жүрөсүздөр да, жоңотпоңуздар туугандар. Биз ушул дин керек бизгечи. Ушул дин адамды урматтагандай башка эч бир дин урматтабайт да. Ислам дини эң таза дин, акыйкат дин. Жана ошону кылган адамдар, молдо болобу, даватчы болобу, алым болобу, баардыгы ошол бир аракетте. Анча-мынча туура эмес иш болуп калган болсо, ар бир адам өзү үчүн жооп берет. Биз аларга сарсана болбой, ошол кишинин наоборот канткенде оңолобуз, канткенде ушул үммөт оңолот, канткенде ушу кыргыздар, мусулмандар оңолот деген бир кам пикир кылып дуба кылалы да. Анын артынан жамандабай, туура түшүнүңүздөр, туура кабыл алат деп ишенем. Аллах таалам сиз менен бизге амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.